Адам өзүн өзү тарбиялоосу, өнүктүрүүсү, бул жашоодогу миссиясын, максатын табуусу керек. Үй бүлөдө кылдат, туура тарбия көргөндөр бул нерсени эрте түшүнсө, кээ бирлери 50 жашка келип анан түшүнүшөт. Негизи эле адам өзүн өзү таанып, максатын тапканда гана чыныгы бакытка жетет. Ушул нерсени эмнеден башташ керек? Бул суроого да Гапыр агайдан таасирдүү жана шыктандыруучу жооп ала алдык. Информациялык коомдо информацияны ылгап пайдалана билүү методу деген. Керек информацияларды окуу программаларын таап алып туруп, өзүн өстүрүүгө пайдалана билүү дегенчи. Ушул өңүттөн алып караганда биз азыр балдарды 90%га чейин жаштарды телефон ээлеп алды, аң сезимини, убактыны деп айтабыз. Бул туура. Балдар эмес, энелерди, үй бүлөнү, атаны бир үй бүлөдө 4 отурса, 4 жакты карап телефон тиктеп отурат. Ар биринин өзүнүн группасы бар, ар биринин өзүнүн көрө турган программасы бар. Жок дегенде сүйлөшүп, баарлашуу деген жок болуп калды да. Ошол үчүн мына бул дагы бая мен айткандай коңгуроо чалып, мындай айта турган, көтөрүп чыга турган маселе болуп атат. Эми бул деле эмненин кесепети деген эгер сурооду бере турган болсок, бул да болсо жан дүйнөнүн жакырлыгыдан. Эгер жан дүйнө тарбия туура багытка түшсө, муну эгер пайдаланса, баягы созидательный дейт, түзүүчүлүк, позитивдүү бир жакшылык маалыматтарын алышка адамдар ыктайт эле. Бая көңдөй бош болгондугу үчүн эптеп эле бирдекени таап, анан өзүнө алагды кылышка убакыт кетип атат. Ошол үчүн ушул чоң маселе. Мына бул жерде адамды талдап чыгуунун жолуну бердим мен. Мына мисалы үчүн адам өзүдөгү кызганыч, көрө албастык, ээн ооздук, текебердик, жалганчылык, ыпластык, чагымчылдык, кыянатчылык, түркөйлүк, жалкоолук, сыйкалык, пастык, эки жүздүүлүк, куулук, кекирейгендик, менменсинүү, көрө албастык, ичи тардык, бакылдык деген нерсе. Мына ушул терс сапаттарды эгерде биз өзүн өзү таанып, өзүндө ошол сапаттар болсо агар, аны жоюп түзөтүүнүн жолуну балдарга өргөтсөк кандай жакшы болот да.